Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалында актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз акысыз медициналык кызмат деген теманын алкагында сөз кылабыз. Албетте бүгүн бизде студиябыздын коноктору бар. Сиздер менен тааныштыра кетейин. Азизбекова Жипара Азизбековна медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы, ошондой эле Сапарбаев Кубатбек Төрөбаевич милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгынын каржы экономика бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде ушул милдеттүү камсыздандыруу боюнча сиздерде суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат. 0555 48 47 48 WhatsApp номерибизге өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды узатыңыздар. Биз болсо ушул сиздердин суроолоруңуздарга албетте жооп алып беребиз. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Эми негизи эле акыркы күндөрү ушул милдеттүү медициналык жардам боюнча жалпы коомчулук жакшы эле түшүнүп калды дегенибиз менен, бирок кээ бирлердин арасында бул боюнча түшүнүгү жоктор дагы бар да. Негизи эле эң алгачкы суроону ушунан баштайын деп турам да. Мындай мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү акысыз медициналык жардамды кимдер ала алат? Ошону менен катар эле кандай ооруган адамдар же болбосо кандай дарыларды ала алат? Ошол боюнча Жипара Азизбековна өзүңүз жооп бере кетсеңиз. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө мамлекеттик кепилдик программанын негизинде бардыгы үй бүлөлүк дарыгерлерден каттоодон өткөн жарандар үчүн пакет медициналык кызматтар бар. Аны биз айтып атабыз, бардыгы жарандар үчүн деп айтып атабыз. Бирок бардыгы жарандар дегенде азыр эле да жолугуштардан келдик. Бардыгы жарандар үчүн да өзүнүн бир мындай правиласы бар да. Каттоодон ошол жерде жашап аткандан кийин жаныңдагы үй бүлөлүк дарыгерден каттоодон өтүшүң керек. Каттоодон өткөндөн баштап ошол үй бүлөлүк дарыгерлердин адистерин силер көзөмөлдөө болосуңар. Ал үчүн ар бир медициналык мекемеге киргенде үй бүлөлүк дарыгерлердин стационардык баягы больницаларда биздин информационный стенд деп коебуз, маалымат стендтери бар. Ал жерде бүт көрсөтүлө турган кызматтар жазылган болуш керек деп талап кылабыз. Бирок бардыгы эле мындай окшош болбойт экен. Жазылган болсо дагы баягы элге түшүнүктүү мындай жалпак жакшы элдин тили менен жазылбай эле кепилдик программа кандай жазылса ошону эле көчүрүп коюп койгон болот. Бүгүнкү күндө амбулатория дарыгерлердин борборунда базалык изилдөөлөр, анын ичине 11 изилдөө керек. Кандын анализи, зааранын анализи, какырыктын анализи, микроскопия дейбиз. Анан баягы гликированный канды анализи, ушинтип 11 анализ, электрокардиограмма кирет. Ошол анализдер бардыгы акысыз каттоодон өтсөң. Бирок ал үчүн акысыз алыш үчүн каттоодо болсоң дагы үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу болуш керек. Эми биздин азыр эле жарандар менен жолугушуп келгенде айтып атат, биз барсак ушул анализ үчүн, кан үчүн акча алып атат лабораторияда, какырык үчүн анализ алып атат, кош бойлуу айымдар келгенде УЗИге салып атканда алып атат дейт. Сурап көрсөң көптөр эле көзөмөл жок эле, мына бүгүн келди, бүгүн эле кирип, эрте менен анын деле өз убактысы бар. Тамак ичпей, эрте менден саат 8ге чейин, 9га чейин барып тапшырыш керек. Ушундай өзүнүн правилалары бар. Ошол правилаларды дагы мындай жарандар өздөрү карап чыгыш керек да. Адан тышкары үй бүлөлүк дарыгерге приемго келсең, кабылдамага келсең, кабылуу дагы акысыз. Адан тышкары бүгүнкү күндө биз элдин бардыгы камсыздандырылган жана камсыздандырылбаган элге кирет.
камсыздандырылган эл болсо аларга амбулаториялык деңгээлде абдан эле көп эле жеңилдетилген бар. Жанагы базалык пакет изилдөө дедим 11 ал акысыз. Адан тышкары да кошумча изилдөөлөр да бар да. Ошол эле холестеринди, ошол эле печёночный тестини определять эткен дагы бир 40ка жакын изилдөөлөрдү амбулаториялык деңгээлде лабораториялык бөлүмдөр өткөрөт. Алар камсыздандырылган эл болсоң, алда сиз үчүн камсыздандырылган эл үчүн акысыз. Камсыздандырылбаган эл болсо, каттоодон өткөн жолдомо менен бара турган болсо, анда ал прескурант бар. Баасы бар прескурант ар бир изилдөөнүн. Ошол баасы менен лабораторияга эмес, ошол үй-бүлөлүк дарыгердин кассасына барып төлөшү керек. Анан биздин жарандар мына лаборантка бердим, медсестрага бердим деп кийин изилдеп чыгыш абдан кыйын болуп калып атат. Анан ушул камсыздандырылгандар деп кеттиңиз да, мында бул адамдарды ОМС бар адамдар деп түшүнөбүзбү биздин тил менен айтканда? ОМС бар деген адамдар деп эме кылабыз. Адан тышкары ошол ОМС бар адамдарга амбулаториялык деңгээлде дары дармек жеңилдетилүү программалары бар. Ал программанын негизинде камсыздандырылган эл болсоң, үй-бүлөлүк дарыгер электрондук рецепт жазып берет. Ал электрондук рецепт менен 200гө жакын дары дармекти 50%га чейин жеңилдетүү менен алсаң болот. Ал тизмеде, ал дары дармектин тизмесинде ушул амбулаториялык деңгээлде кандай ооруларды дарылай турган болсо, ошол эле жүрөк оору, ошол эле бронхиалдык өпкөлөрдүн оорусу, ошол эле жаш балдардын, ымыркайлардын ОКИ дейбиз, кишечный инфекция, алардын дары дармеги, баягы каны аз биздин элдики, особенно кош бойлуу айымдар болгондо, алар үчүн ошентип 200дөн ашык дары дармек үй-бүлөлүк дарыгер электрондук форматтагы рецепт менен жазып берет. Ал рецепт менен аптекаларга барып 50%га чейин жеңилдетилген дары дармек алса болот. Адан тышкары амбулаториялык деңгээлде ушундай эле жеңилдетилген дары дармек бере турган дагы кийинки программа бар. Ал кепилдик программанын негизинде 5 социалдуу ооруган, өмүр бою ичип жүрө турган оорулар кирген. Бул терминалдык стадиядагы онкология, бронхиалдык астма, шизофрения дейбиз, аффективное расстройство, анан талмагы бар оорулар кирет. Ал жерде дары дармекти эле ошол үй-бүлөнүн дарыгеринин рецепти боюнча 90%га чейин жеңилдетилген дары дармекти милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим түзгөн аптекалардан алса болот. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз акысыз медициналык кызмат темасынын алкагында же болбосо акысыз медициналык кызматты туура пайдалануу, канткенде биз медициналык жактан жардам ала алабыз деген суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерге жазыңыздар. Албетте биз сиздердин сурооңуздарга жооп алып беребиз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан ушул акысыз мамлекет тарабынан берилип жаткан медициналык кызматтар боюнча жалпы элге жакшы түшүнүктөр жетпей жатабы? Айтор бүгүнкү күндө ушул Баткен облусунун аймагында бул боюнча жакшы эле көйгөйлөр бар деп айтсак болот да. Ушул сиздердин мекеме Баткен аймагы боюнча ушуну элге жайылтуу боюнча кандай иш-чараларды жүргүзүп келе жатасыздар? Саламатсыздарбы? Биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгы. Ушул бизде 11 саламаттык сактоо мекемеси бар. Ошол 11 саламаттык сактоо мекемеси менен келишим негизинде иш алып барабыз. Биз бул саясат элге жайылтуу, маалымат жеткирүү деген биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан көп жылдан бери эле айтылып келатат. Биз муну массалык маалыматтар каражаттары аркылуу, телевидение аркылуу, газета, башка бардык соцсеттер аркылуу дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Азыр эми акыркы күндөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун маалыматты дагы күчөткүлө жайылткыла деген саясаттын аркасында мына Жапар Азбековналар Баткенге чейин келишип, ар бир областтарда кыдырышып, ушул ар бир местный самоуправление элдер менен, медиктер менен жолугушууларды жүргүзүп, мына биздин Баткенде дагы бүгүн
ишмердүүлүгүн жүргүзүп атышат. Биз дагы бул саясаттын алкагында мына баардык саламат сактоо мекемелерине стендтерди илдирип, атайын даярдалган баягы элге бекер жеңилдетилген тартипте берилүүчү баардык медициналык кызматтар жөнүндө көрүнүктүү жерлерге илдиргенбиз. Бул боюнча биз талаптарды да койгонбуз. Саламат сактоо мекемелери бизге фото отчетторун да жөнөтүштү. Бирок бул элчиликкен, элдин арасында эми баарына жеткирип түшүндүрүш кыйын. Бирок мүмкүн болушунча колунан келген аракетибизди жасап атабыз. Демек сиздер тараптан ушул жалпы коомчулукка маалымдоо иштери жакшы эле жүрүп жатат. Жакшы эле жүрүп Ал эми ушул муну милдеттүү медициналык кызматты пайдаланган эл бүгүнкү күндө канча пайызы ушул жардамды алып жатышат? Эми биздин Баткен облусу өзгөчө макамга ээ. Өзүңүздөр билесиздер, мына жылдын башында өкмөттүн номер 86 токтому чыкты. Ал токтомдо биздин Баткен облусундагы баардык саламат сактоо мекемелери кошумча төлөө деп коет, стационардык деңгээлде 50% жеңилдетилген тартипте төлөшөт. Кошумча төлөмдү. Бул баардык жерде жүрүп атат. Андан сырткары ошол эле токтом негизинде хирургиялык, то есть рентген жана УЗИ изилдөөлөр бул 68 түрдүү изилдөө. Бизде баардык ушул область боюнча саламат сактоо мекемелеринде акысыз жүргүзүлүп атат. Андан сырткары мына кечээки 16 сентябрда кыргыз-тажик когалаңдан кийин биздин Баткен, Лейлек району толук кошумча төлөөдөн бошотулду. Булар ошол мамлекеттин Баткен облусуна, Баткен кечээки тажик-кыргыз тополоңдон кийинки элдин психикалык жактан, башка материалдык жактан көп жабырланды. Ошолорду элди көтөрмөлөп, колдоп, ушундай саясат жүрүп атат. Бул боюнча дагы элдер билишет, азыр баардык медициналык саламат сактоо мекемелери бекер, акысыз жардам ала алышат. Жардам алып атышат. Демек бүгүнкү күндө Лейлек районунун, Баткен районунун тургундары кандайдыр бир жери ооруп больницага барып калса, бардык жагынан акысыз текшериле алат. Бир жылда 2 жолу акысыз стационардык деңгээлде. Бир жылда 2 жолу. Бул кийинки жылдын 2023 жылдын 14 сентябрына чейин. Себеби бизде 2022 жылы 16 сентябрда уруш болгон, 14-18 сентябрь деп айтылып жүрөт. Указ боюнча, ошо буйрук боюнча 2023 жылдын 14 сентябрына чейин деп белгиленген. Чоң рахмат. Кийинки суроо ушул Чапара Азимбековна сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ушул мамлекет тарабынан берилип жаткан медициналык жардамдар боюнча жалпы коомчулукта негизинен алып караганда, чындыгында алып караганда түшүнүгү аз да. Бүгүнкү күндө ушул адамдар ушул жаатта, ушул багытта эмнелерди жасаганга укуктуу жана эмнелерге милдеттүү жарандар эмне кылса болот? Ошого токтоло кетсеңиз. Жана эле айтып кеттим, ар бир жаран өзүнүн укугун, биринчиден өзүнүн укугун билиш керек. Медициналык мекемени аттагандан баштап баягы маалымат стендтерди окуп, бүгүнкү күндө мен мына больницага келип жаттым, мен кайсы категорияга кирем? Мен эмнени акысыз ала алам? Эми акысыз деген бул жаран үчүн акысыз. А мамлекет ал үчүн төлөп берип атат да, туурабы? Ошол жаран мамлекет мага ушуну төлөп берип атыптыр. Мага ушуну акысыз көрсөтүш керек деп өз укугун билип, баягы анын укугу кайсы бир жерлерде жакшы көрсөтүлбөсө, ошол эле жерде ошол заведующий отделением же ошол биздин баягы 113 деген шашылыш байланыш, акысыз байланыш телефондорубуз бар. Ошол жака чалып өз укугун билүү. Экинчиден, жана айтып кеттим, больницага жатабы же баягы изилдөөгө барабы, ар бир жарандын өзүнүн жолдомосу болуш керек. Үй бүлөлүк дарыгер билиш керек. Бунун өзүнүн катталган жараны кайсы жакка кетип атат, каяка жатып атат, анын ден соолугу кандай болуп атат. Ал үчүн амбулаториялык деңгээлде стационарга жатканга чейин изилдөөлөрдү өтүш керек. Жанагы эле акысыз айтып аткан кандын изилдөөсүн, анализин, ошол эле сийдиктин анализин, ошол эле электрокардиограммасын өтүп, анан кийин гана стационарга барыш керек.
өзүнүн жолдомосун, өзүнүн укугун билбей, жолдомосу жок эле стационарга барып калса, бүт баягы болгон жеңилдиктерин жаран жоготот. Камсыздандырылган, камсыздандырылбаган эл деп жана айтып кеттик. Адан тышкары да бүгүнкү күндө бизде 47 категория бар. Социалдуу, аярлуу катмарга кирген жарандар. Алар үчүн акысыз амбулаториялык деңгээлде да, стационардык деңгээлде дагы акысыз болуш керек. Алар биздин баягы правилаларды соблюдать ете туран болсо. То есть үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу менен келе туран болсо. Анан негизи эле ушул бизде көбүнчө ушундай кош бойлуу аялдар УЗИге түшкөндө акча беришет да. Бул туура эле окулу, кандай камсыздандырылган бардыгы бар, бирок ошол УЗИге түшкөндө эң алгач УЗИге акча төлөйсүңөр деп туруп анан тартат да бизде. Ошого кандай карайсыздар? Мамлекеттик медициналык мекемелерде бул эми баягы дагы эле амбулаториялык деңгээлде деп айтып кетип атабыз. Кош бойлуу айымдар биздики медицина жактан болгон жеңилдетилүү категориясына кирет. Кош бойлуу аял үй бүлөлүк өзүнүн дарыгерине келип учетко тургандан баштап ал ошол катмарга кирет. Ошол мезгилден баштап ага бүт өткөрө турган изилдөөлөр акысыз болуш керек. Ушул үй бүлөлүк дарыгерде УЗИ изилдөө бар болсо кабинети, ал акысыз өтүш керек. Эгерде бул үй бүлөлүк дарыгер борборунда УЗИ аппарат болбой калса, ал башка мекемеге, мамлекеттик медициналык борборго жиберип аткан болсо, ошол медициналык центр менен келишим түзүш керек. Биздин ушул жарандарды биз силерге жөнөтөбүз. Алар бул жеңилдетилген катмарга кирет, алар үчүн акысыз болуш деп. Бул кепилдик программада жазылып кеткен, мамлекеттик кепилдик программада. Үй бүлөлүк дарыгерлерди боло турган изилдөөнүн бардыгын акысыз алыш керек. Кош бойлуу айым. Анын ичине ошол эле УЗИ изилдөө кирет. Ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда менимче баарында эле УЗИ аппараты бар да. Бизде ошундай алгач башында акча төлөйсүңөр, анан калгандары акысыз болот деп ошондой кабыл алышат да. Негизи бул туура эмес болот экен демек. Бул туура эмес. Ушул маалда ошол кайрылган ар бир жаран өзүнүн укугун коргоп сиздерге ишеним номерге чалса болот демек. 113 ишеним телефон. Ал телефон акысыз, сотовый телефондон болобу, стационардык телефондон болобу, бүт кайрылыш акысыз. Эртеменки саат 9-дан кечки 6-га чейин биздин адистер жооп бергени даяр. 6-чы күнү, анан базар күнү бизде дагы дем алыш, башка күндөрү бардыгы кайрылууларга биздин адистер отурат, адистер жооп берет. Адан тышкары бүт болгон кайрылуу бизде өзүбүздүн ошол шашылыш, шыр байланыш телефонубуздун базасы бар. Любой болгон звонок ошол базага кирет. Берип аткан суроо, биздин адистер жооп берип аткан жооптардан бери баягы база данных деп коебуз. Азыр баягы санариптүү деп атпайбызбы? Санариптештерген деп. Ошо бардыгы ошол базанын ичинде болот. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз акысыз медициналык кызматтар тууралуу сөз кылып жатабыз. Сизде дагы суроолоруңуздар болсо, узаттыңыздар, WhatsApp аркылуу биз жооп алып беребиз. Албетте бизде суроолор келип жатат. Суроолорго да жооп алалы. Мен Кызылкая шаарынан боломун дейт. Бүгүнкү күндө Кызылкая шаарында көп нерселер акча менен чечилип калган. Биз жака дагы келсеңиздер болобу деп узатыптыр. Кызылкая шаарына. Эртең ошол ылдый аймакка кетебиз, кадам жайда топтойбуз, эл менен жолугушабыз, медициналык кызматкерлер менен жолугушабыз, местный администрация менен жолугушабыз. Ошондо биз силердин сурооңорго жооп бергенде даярбыз. Ушул маалыматты Кызылкаянын элине дагы жеткиргени эртеңки күнү биз ошол жакта болобуз. Саламатсыздарбы деп узатыптыр. Биз
Менин келинчегим кесириба жолу менен төрөгөн, мында бизде көп акча алышат дейт. Ушулга да токтоло кетсеңиздер, ушул врачтардын жасаганы туурабы деп узатыптыр. Кайсы оорукана экен? Жазып атырабыз аны. Ал туура эмес. Bizde бүгүнкү күндө төрөт акысыз. Төрөт акысыз деген бул төрөт эле кирбейт. Ошонун ичине ошол эле кесарево, ошол эле операция, ошол эле наркоз, дары дармек, ошол бардыгынын ичине кирет. Ал акысыз болуш керек. Ошондой случайлар болсо бизден 113 шыр байланышка звонить этип, бирок звонить эткенде жөн эле айтпай, кайсы дарыгер, кайсы мекемеде, качан сизден канча сом алган болсо, биз аны изилдөө жүргүзүп, бир эмесин чарасын көргөнү аракет кылабыз. Ошол демек сиздер тарабынан, сиздердин кызмат тарабынан ошол кесириба жолу менен төрөгөн аялдарга берилүүчү наркоз дагы сиздер тарабынан берилет. Мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан. Ошол мамлекет тарабынан баягы кепилдик программанын ичине айымдар кош бойлуу боюнча учетко тургандан баштап мамлекеттин көзөмөлүндө болуп, мамлекет ал үчүн ар бир мекемеге өзү төлөп берет. Айым үчүн ал акысыз. Төрөп бүткөндөн кийин дагы 10 жумага чейин төрөттөн кийин бир осложнениялар болуп калса, ошол төрөт менен байланышкан оорулар боло турган болсо, ал дагы акысыз көрсөтүлөт айымдарга. Чоң рахмат. Анан кийинки суроону ошол Кубатбек Төрөбаев сизге узатайын деп турам. Бүгүнкү күндө ушул сиздер жанагы Жипара Азимбековна айтып өткөндөй эле бардык жерлерге ушул тууралуу маалыматты жеткиришибиз керек. Бардык жерлерге маалымат баракчаларыны асып жатабыз деп айтып өттү да, бүгүнкү күндө ошол Байткен облусунун аймагындагы бардык эле ушул ооруканаларда ушундай маалымат баракчалары жетиштүү эле асылганбы? Жетиштүү эле асылган. Мен ошон үчүн фото отчеттор да жасалган. Анан ошол мындай мамлекеттик кепилдик программа эми ал толтура сөз. Аны кыска кылып туруп биз төрөт акысыз, же болбосо наркоз акысыз деп элге түшүнүктүү кылып туруп жаздырып койгонбуз. Эми аны окуп ошол боюнча пациентте бир укугу жөнүндө мындай маалымат болсун деген мааниде. Эми ал акысыз деген сөз ошол жетиштүү эле го дейм да. Демек ошол акысыз деп айтып кеткенде дагы ошол төрөттүн ичине операция кирет, төрөттүн ичине наркоз кирет, ошол төрөттүн ичине дары дармек кирет, анан баягы ымыркайга керектүү пеленка тигипу дейбиз, ошол бардыгы кирет деп. Ошол тизмени бул төрөт үйү болсо, ошол төрөт үйүнүн ичинде кандай акысыз эмне кирет. Азыркы күндө айтып атышат, справка алсак, справкага да төлөш керек. Ошонун бери жазылып кете турган болот. Бүт төрөт үйүнүн ичиндеги бере турган кызмат акысыз болуш керек деп баягы чоң маалымат баракчасы болобу, баягы информационный стенд болобу, тактайча жасалабы, баннерлер болобу, ошонун бардыгын ишке ашырганы аракет кылып, милдеттүү медицина камсыздандыруу фонду жагын биздин адистер дагы аны көзөмөлгө алып, аны менен иштешкени аракет жасалат. Бизде кийинки көрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Мамлекет тарабынан кандай ооруларга 100% жеңилдиктер бар деп кетиптир? Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан экинчи перечень деп коебуз, мамлекеттик кепилдик программасы. Анын ичинде 16 оору бар. Акыркы жолу ковид дагы аяка кирди, 20-жылы болгон мезгилде. Анын ичинде бүгүнкү күндө төрөт, анын ичинде жанагы 5 психикалык оору менен, анан жана бронхиальный астма, анан онкология деп кеттик. Анын ичинде бул баягы бүт тизмеси, аны айтып 16 эме бар, оору бар. Ошол бардыгы ошол экинчи тизмеге кирген.
Анан ушул акыркы күндөрү ушул мамлекет тарабынан дагы биздин өкмөт башчыбыз Акылбек Жапаров тарабынан дагы өзгөчө ушул багытка жакшы эле көңүл бурулуп атат деп айтсак болот да. Анан ушул сиздер дагы иш сапарыңыздар менен Баткен жергесине келип калыпсыздар. Өлкөдө милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасында дагы алдыда реформа жүрөт деп жатат. Ошол реформа боюнча маалымат бере кетсеңиз. Эми ал реформалар биздин пландарыбыз. Өкмөт башчысы да биздин астыбызга ошондой тапшырма коюп кетти. Ошону мага конкретно көрүп, көрсөтүп, жазып, ошого канча акча кетет, ошол акчанын булактарын издеп, айтып мага көрсөткүлө деп. Эң биринчиден бүгүн биз көңүл бурганыбыз жана камсыздандырылган элге деп атабыз. 30% эл бүгүнкү күндө бизде камсыздандырылбаган эл болуп атат. Чет элден келген студенттер контракт менен келип окуп атышат, өзүңөр билесиңер, институттарда. Алар келген биздин мамлекетке келип окуп атышат, бирок алардын камсыздандырылган полисі бүгүнкү күндө жок. Алар бүт медициналык кызматты ошол частный клиникаларда көрүп атат. Ошолорго киргизебиз, өзгөрттү. Алар дагы биздин полисибизди алып, биздин жергебизде ушу окуп аткандан кийин биздин жергебизде 9 ай жашайт экен, 9-10 ай жашайт экен, бая каникулга кеткиче. Аларды дагы камсыздандырып алыш бул биринчи максат болуп атат. Анан бая камсыздандырылбаган эл бүгүнкү күндө биз алар үчүн полис чыгарганбыз. Ал полистин баасы 1504 сом түзөт. Эми бул аз эле, анча деле көп акча эмес. Аны 12 айга бөлүп, ар бир күнгө бөлүп көрсөңөр 20 сомдук эле. Ошол полисти алгандан кийин ал жаран, жана айтып кеттик, биздин жеңилдетилген дары-дармекке укуктуу болот. Жанагы амбулаториялык деңгээлде ала турган кызматтарга, акысыз кызматтарга алган укукта болот. Мисалы кылып айтып кетсек, жеңилдетилген дары-дармек деп атабыз. Бисопролол деген жүрөк оорусунда ичкен дары-дармек. Любой дарын алайлык. 50%га чейин жеңилдетилүү деп атабыз. Ошол бисопролол 370 канча сом турса, мамлекет тарабынан 50%га чейин жеңилдик, ошондо 170 сом төлөнүп берет экен. Ал бир дары 30 күнгө эле жетет. Мына 30 күн үчүн мамлекет 170 сом аптекага ошол жаран үчүн, камсыздандырылган жаран үчүн төлөдү. Бирок ал дарыны 1 жыл бою ичиш керек. Ошо үй бүлөлүк дарыгерге рецепт үчүн жок дегенде 6 жолу келсин. 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, ошо 6 жолу 170 сомду көбөйтүп көргүлө. Ал бир эле дарынын, мен азыр мисалы кылып атам. Үй бүлөлүк дарыгер бир эле дары жазып бербейт да. Ошонун ичинде баягы кардиомагнил кириши мүмкүн. Ал да биздин тизмебизде бар. Аныкын да кошуп чыксак, ошондо 1 жылдын ичинде биздин полисибиз 1504 сом туруп атса, ошол полисти алган жаран канча өзүнө пайда көрөт экен. Канча анын акчасы ошо чөнтөгүндө калган. Ушинтип жалпак тил менен элге камсыздандырылган элдин өзгөчөлүгүн көрсөтүш. Демек жаңы реформа алдыда ушундай камсыздандыруу, демек ар бир жаран акы төлөп, анан камсыздандыруудан өтөт деп түшүнсөк болобу? Ошо абдан туура түшүндүңүз. Министрлик кабинетинин төрагасы да айтты, 23-жылдан баштап бардыгы жарандар Кыргызстанда камсыздандырылган болуш керек. Мына чет элге командировкага 2-3 күн чыксаң дагы полис, камсыздандырылган полис алмайынча силерди эч ким аякка киргизбейт. Бүгүн эле мына эл менен жолугушуп атканда сурадык, кимдин студенттери чет мамлекетте окушат. Алар полиссиз барса окууга киргизеби, киргизбейби, киргизбейт деп атышат. Алар дагы бардыгы камсыздандырылган болуш керек. Бүгүнкү күндө бизде биздин студенттер 25 жашка чыккычаң дневной форма обученияда алар камсыздандырылган, алар үчүн мамлекет төлөп берип атат. Баягы 30% камсыздандырылбаган эл бул биздин баягы эле бизнесмендер,
патент менен иштейт, бирок ал патенттин ичине социалдык ошо медициналык камсыздандыруу жака каралган акча төлөнбөйт. Карап көрсөң, ошол эле элдерге айтып, бул 1 жылга полис алып албайсыңарбы десе, алар айтышат, биз оорусак частный клиникаларга кайрылабыз деп. Бирок силер мейлиң, ушунча акчаңар бар экен, частный клиникаларга кайрылсаңар, силердин ата-энеңер, пенсионерлер камсыздандырылган деп атабыз. Алар үчүн дагы кызмат амбулаториялык деңгээлде акысыз, стационарга жатса жеңилдетүү менен аларга кызмат көрсөтүлөт. Ошол эле балдар 6 жашка чыккычаң акысыз, аларда жеңилдетилген льготный категорияга кирет. Силердин эле баягы жубайларыңар кош бойлуу болгондо, алар үчүн мамлекет төлөп берип атпайбы? Ошол эле силердин үй бүлөңөргө мамлекет дагы жеңилдетип берип, ошончо льгота берип атат. Деп ушундай маалыматтарды элге жеткирүү. Бизде бул жакта Ош шаарынан бери суроолор келип калыптыр. Тааныштыра берейин. Ош шаарына же барып келдиңиздер да? Барып келдик. Саламатсыздарбы, биз Ош шаарында турабыз. Черемушка кичи районунда 4-чү поликлиника бар. Ал жерде бүт учетко турушуна эле карта ачышы 350 сом, УЗИси ичинде болсо да 500дөн эч нерсе акысыз эмес. Айтсаң карабай коет. Ушуга дагы чара көрүп койсоңуздар деп узатыптыр. Жана мен айттым, ар бир жаран өзүнүн укугун билсе, айтып кеттик, эми ар бир мекемеде баягындай маалымат стендтери болот. Ошол жерде ошол бардыгы жазылгандан кийин силерден акча сурап атса, эми үчүн жаран өзүнүн укугун коргош үчүн ошол эле поликлиниканын жетекчисине барбайт. Мына бул жерде мынтип жазылыптыр, бирок менен акча талап кылып атат. УЗИ кабинети бар, 500 сомдон төлөп атат. Силер айтып атасыңар акысыз деп. Эми үчүн эл өзүнүн дагы укугун кичине коргобойт да. Бирок мен сизге айтып кетер элем, ошол Ошто дагы бизден аймактык башкармалыктар бар. Ошол жака чалсаңар дагы болот. Болбосо баягы 113 деген бизден шыр байланышка да чалгыла, так маалыматты айткыла, качан силерден алды, кайсы дарыгер алды, анан биз изилдөө жиберип, сиз өзүңүздүн контакттарыңызды калтырсаңыздар, сиздерге жооп даярдап кылган аракет жасайбыз. Кийинки сурообуз бар экен, саламатсыздарбы? Кызылкаш шаарында даже перчаткиге акча сурап жатат, келип көзөмөлдөп кетсеңиздер дейт. Бирок кайсы больница экени жазылбаптыр, ушундай суроо узатыптыр. Сөзсүз көңүл бурабыз. Мен ойлоймун, аты жөнүн таштап кетсе калтырып, телефон номерлерин баягы 113кө чалса болот. Эртең биз айтып атабыз, ал жака барабыз деп атабыз. Ошо жолуга турган мезгилде бүгүн эле билсеңер, биз программаларды жибергенбиз. Ошол мезгилде келсин, ошол эле медиктер менен беттештирип, бул ушундай учурлар бар экен деп. Эртең Кадамжай шаарында же Кадамжай шаарында. Эртең саат канчада болот Кадамжай шаарында? Эртең Кудай буйруса программа боюнча эртең менен саат, мен программа жанында. Бирок жолго эле биздики бир Кадамжайга чейин жолубуз канча болот? Кадамжайга чейин 1,5 саат. 1,5 саат жол болсо, 10-11-10:30 жолгушу өткөрөт. Дагы суроолорубуз бар экен. Мен Кадамжай районундан болом. Саламатсыздарбы? Төрөт акысыз деп жатасыздар, бирок самын, жидкий самын, перчатки, пленка, ушуга окшогон көп нерселерди алышат. Буларга кандай дейсиздер дейт. Бирок чындыгында эле мындай көрүнүш биздин Баткен шаарында деле бар. Ошол төрөт үйүнө барганда аялдар ушундай самын, дагы эле баягы укукка келип атабыз. Мына бүт суроолор мындай түшүнүк бар да. Эгер мен азыр булар айткан нерсени алып келбесем, булар мени жакшы карабай коюшат деген эле түшүнүк бар үчүн ал жерде мени жакшы карасын макул деп анан бизде бардык эле ушул ата-энелер алып келип беришет да. Негизи ушул жерде ар бир кайрылган жаран өзүнүн укугуну коргой алса болот. Демек булар баары акысыз болуш керек.
Мына биз магазинге барганда, же ошол эле базардан бирдеме сатып алганда, бизден кичине акча сураса, биз эмнеге ошол жерде өзүбүздүн укугубузду коргойбуз? Ошол жерде биз ошолорго доказывать этебиз. А бул больницага келгенде эле биз айтабыз, бизди карабай коет деп. Карабай кое албайт. Аны деле көзөмөлгө алышат. Ал деле ар бир жатып кеткен жаран, ар бир кайрылган жаранга амбулаториялык карта ачылат, история болезни ачылат. Ошол жерде алып аткан жумуштары баардыгы жазылып кетет. Аны айтып атам. Мейлиң ал врачтан коркуп атасыңар. Ошол эле мекеменин руководителине киргиле. Ал жак болбосо мына туфомстор бар деп атабыз. Бияка кайрылгыла, ар бир областьта бар. Ал болбосо мына шыр байланышты акысыз жасадык. Ошол жака звонить эткиле, биргелип баардыгыбыз ушуну чечейлик да. Каяка барбайлык, бүгүн да жолуккан жерде айтып атат, алып атат, мынтип атат. Сурап көрсөң канча жолу ушул заведующийне кайрылдыңарбы? Же кат түрүндө ошол жерде эле бир кат бир эме таштап кеттиңерби? Же болбосомдук мына аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу башкармалыгына кайрылдыңарбы десе, жок, биз кайрылсак деле бизге андай көңүл бурулбайт деп. Жазбай туруп эле, кайрылбай туруп эле, звонить этпей туруп эле биз уже жок, бизге жардам эч ким бере албайт, ошон үчүн бериш керек деп. Берип аткан карапайым эл өзү берип атат. Эми ошону токтотуш үчүн мен сизден сурайт элем, эмне кылыш керек? Вот сиз ошол кызматты ала турган жарансыз. Эми Кудай сактасын, сиз деле ошол мекемелерге барасыңар. Вот сиз эмне деп айтасыз? Эмне кылыш керек ушуну токтотуш үчүн? Кантип ушуну токтотсо болот? Маалымат берип атабыз, шыр байланыш жасадык. Айтып атабыз, ошол руководительге киргиле деп. Сиз кандай дейсиз? Негизи эле мында ар бир адамдын жана жогоруда сиз айтып өткөндөй эле бул маалыматтын жетишсиздигине келип такалат да. Ар бир жаран барып кайрылганда бул жерде бул боюнча маалыматы жок, демек ал берип аткан адамдынчы эгер ал салфетка алып кел десе, салфетка алып келишим керек экен. Бул эмне үчүн керек бул салфетка деп сурап атканда, бул өзүң үчүн керек дейт да, дарыгер сөзсүз түрдө эле. Келип келе бул жерде ушул жалпы ушул акысыз камсыздандыруу боюнча биздин жарандардын түшүнүгүнүн аздыгы дагы шарт болушу мүмкүн да. Туура, ал деле шарт болот. Анан анда мындай кылып суроону коелук анда. Мына ар бир жаранда азыр телефондор бар, Android бардыгы. Үйгө кирди, айымдарда, пенсионерлерде, мектептеги окугандарда бардыгы ачып Инстаграмма, Одноклассник, ТикТокторго бири-бирин тартып атышат, чыгарып атышат. Канча жаран ушу бир жолу ММК фондунун сайтына кирди. Мен ден соолугум үчүн кандай жаңылыктар бар экен? Эмне жасалат экен? Эмнеге мен укуктуу экенмин? Эмнени мен өзүм коргой алам? Коргой албасам анда кимге кайрылсам болот деп. Же болбосомдук ошол эле мына маалымат паракчалары деп атабыз, информация, маалымат стендтери деп атабыз. Бирөө бир токтолуп ошону окуп көрүп, ошол эле жерде ошол эле медикти жетелеп келип, мынакей карасаңар, бул мынтип жазылып турат. Анда мамлекет буну ким жазды эле? Ушу туура эмес деп. Эмнеге ушуну коргогону эл өзү да кичине мындай умтулуш керек. Тойлорго барганда да карап көрсөңөр, бар жок жөнүндө сүйлөйбүз, политиканы да сүйлөйбүз, чоңдорду да жамандап кетебиз. Бирок ден соолукка келгенде бүт врачтарды жаманатты кылабыз. Көрдүңөрбү, тигиден алды, будан алды, буга бердик, тигини бердик деп. Ошол бүгүн мына жолукканда эле айттык, ким ушул тойго олтурушка барганда бир өзүңөрдүн араңарда сөз болду. Мен ден соолугум үчүн ушуга укуктуу экенмин. Мен ден соолугум үчүн ушундай кызматтар көрсөтүлөт экен. Ушу врачтарга биз келгиле бирге айтайлык. Бул эми биздин артыбыздан биздин балдар келип атат, неберелер келип атат. Бардыгын эле мамлекет бериш керек, мамлекет көрсөтүш керек. Мамлекет айтыш керек дей бергенде эле мен ойлойм, мында менин оюм. Теке менин оюм, бул да туура эмес окшойт. Ар бир адам өзүнүн
ошол кандай жаңылык болуп атат, айтып атам го политикага чейин киребиз, бирок ушул саламаттык сактоо жакта болуп аткан маалыматка биз анча көңүл бурбайбызбы деп ойлоймун да. Өзү умтулуп, өзүнүн укугун коргоп, ошону менен катар эле өзүнүн милдеттерин дагы так билгени бул жерде жакшы роль ойнойт деп айта кеттиңиз да. Чындыгында эле бүгүнкү күндө ушул ар бир жаран өзүнүн милдетин аткаруу менен, укугун билүү менен ошол эле жакта бизде экинчи жак бул дарыгерлер болуп турат да. Дарыгерлерге дагы сиздер ушул багытта канчалаган түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздер да, биздин билишибизге караганда. Бирок да кайра эле ошол дарыгерлер ошол сурай турганын сурап келишет да. Аларга мамлекет тарабынан кандайдыр бир жазалар барбы? Ошондой мезгилдерде мына бүгүнкү күндө 500дөн ашу шыр байланышка звоноктор болгон. Анын ичинен ушу даттануулар, акча алды деген даттануулар 5-6 эле саны да. Аны да изилдеп келгенде ошол берген киши кийин комиссия түзүлүп, канча адамды иштен бошотуп комиссия түзүп ал жака изилдөөгө жиберсең, ал жака келгенден кийин жок берген жок элем деп бир эмени дагы мындай аягына чыга албай атабыз да. Андай болгондон кийин конкретно ошону до конца туруп, ошону жеткиребиз. Ушуну бир мындай показательный болгон эме болгон жок. Бирок баардык эле дарыгерлер андай эмес да. Мен бүгүн жолугушуда өзүм бир эле мисалын айтып кеттим. Олтурганда эле очередте олтурганда эле элдер бири-бири менен канча бериш керек, төрөткө канча берип атасыңар деп палатада дагы ушундай сөз жүрөт да. Эми үчүн ушу палатада дагы сөз болбойт. Мамлекет бизге буну берип атыптыр. Келгиле, мен эле эмес, баардыгыбыз бирге барайлык. Жетекчисине кирелик, айтайлык. Анан күтөйлүк бул кандай реакция болот деген да болуш керекпи деймин да. Чоң рахмат. Бизде бул жакта өтө суроолор көп келе жатат. Кыска жооп бере кетсеңиздер, саламатсыздарбы? Ала Бука району Өрүктү Сай айылы Мен Машаева деп узатыптыр. Апам инсульт болуп ооруйт. Буга дагы мамлекет тарабынан жардам алсак болобу деп узатыптыр. Сурооңузга рахмат. Мамлекет тарабынан жанагы төмөнкүдөй айтып кеткен эле амбулаториялык деңгээлде дагы инсульт болгондон кийин бул реабилитация деген бар. Амбулаториялык деңгээлде апаңыз камсыздандырылган эл болсо, ОМС бар адам болсо, ага реабилитация амбулаториялык деңгээлде дагы жеңилдетилген менен көрсөтүлөт. Адан тышкары жеңилдетилген дары дармектерди алсаңыздар болот, үй бүлөлүк дарыгердин рецепти менен. Бул жерде бизде суроолор көпчүлүк ушул кесирба жолу менен төрөө акылуубу, акысызбы деген көптөгөн суроолор экен. Бизге бул суроолоруңуздарга жогоруда жооптор келди. Бизде кийинки суроолор бар экен. Кээ бир складка түшкөн дары дармектер сактоо мөөнөтү өтүп кеткен учур болот. Өзгөчө вакцина жана башка дарылар. Муну ким контролдойт деп узатыптыр. Ошондой учурлар деги кездешеби? Эми саламаттык сактоо мекемелеринде пландаштырылып дары-дармектер сатылып алынат. Эми вакциналар деле. Бирок андай маалымат болсо, андай учурлар боло турган болсо, бунун департамент лекарственного снабжения деген бар. Ал жака кат жазса болот, звонить этсе да болот. Анан ошол эле мекеменин дагы бир айтып кетейин, жетекчисине кирип, бул вакцинаны же бул эмени мен көрдүм, суроого өтүп кеттир. Бул кандай деген деп, мындай эл өзү да бизге жардам бериш керек. Акыркы күндөрү гепатит көбөйүп кетти. Ошол боюнча жогорку жактагылар карап дары дармектерди кичине арзаныраак кылып бере алабы деп узатыптыр. Гепатит оорусунда колдонуучу дары дармектер боюнча. Бүгүнкү күндө гепатит менен ооруган дары дармектердин жеңилдетилген баягы справочникке кирбей калган, биз айтып кеткен. Бирок ал баягы кийинки жылга кепилдик программаны кайрадан карап чыгабыз деп атабыз. Ошол кепилдик программаны, жаңы кепилдик программага бул гепатит оору менен ооругандардын дагы көп эмелерин киргизебиз деп ойлоп атабыз. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакыт да соңуна чыгып баратат. Ошондуктан биз
тараптан берилбей калган суроолор болсо же болбосо айта албай калган оюңуздар болсо мүмкүнчүлүк берели, жалпы элге өзүңүздөрдүн кайрылууңуздарды жасап алсаңыздар болот. Баштайбыз. Сиз баштайсызбы? Мен бардығы кыргыз элине айтат элем. Өзүңөрдүн ден соолугуңарга өзүңөр бекем болгула. Жанагы айтып кеткендей эле ар бир жаран, ар бир адам, ар бир киши мамлекет үчүн, өкмөт үчүн силер аябай чоң байлыксыңар. Байлык болот, адам болот, ден соолугу болгон адам. Эми ал ден соолукту коргош үчүн өзүңөрдүн укугуңарды билген аракет кылгыла. Оорубаганы, ооруп калсаңар дагы ошол оорун жеңил мезгилинде дарылап, баягы оор учурларга жеткирбей өзүңөр камкор көргөнү аракет жасасаңар дагы деп кайрылат элем. Кубатбек Төрөбаевич, сиз да кайрылуу жасап Мен дагы Жапар Азизбековдун сөзүнө кошулам. Элибиз аман болсун, заманыбыз тынч болсун, ден соолукта бололу бардыгыбыз. Ушул өзүбүздүн укуктарыбызды пайдаланып, бардыгыбыз мамлекет тарабынан берилип аткан бардык программалар ишке ашсын. Ошон үчүн элдер билимдүү болуш керек, укуктарын билиш керек. Жапар Азизбековна, сиздерге чоң рахмат. Баткенге чейин келип, эртең дагы жумуштарды улантасыздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ден соолукта бололу баарыбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Мен да сиздерге толук кошулам. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүш керек. Ал үчүн аракет жана ошонун үстүндө жакшы иш алып барыш керек. Албетте сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ар дайым элибизде дени сак жарандар көп болсун. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто Азизбекова Жипара Азизбековна медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы, ошондой эле Сапарбаев Кубатбек Төрөбаевич милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгынын каржы экономика бөлүмүнүн башчысы болду. Албетте бүгүнкү көрсөтүү сиздерге жаккан болсо, биз өз максатыбызга жеткен болобуз. Сиздер менен мен Асылкан Махамат кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.